50 жашка чейин балам деп, 50дөн кийин ата энем деп жашап калат экенбиз деп бир байке айтып кетти. Ушундай учурда биз өзүбүз үчүн качан жашайбыз деген бир сонун суроону көтөрүп чыкты. Көпчүлүгү өтүп кеткен каталарын ойлоп эле, таарынычтарын ойлоп эле, эстеп, кайра өзүн жемелеп жашоосу өтүп кетет. Жарымы болсо кээ бир адамдар боло элек нерселерге башында элестетип алган бир окуялар үчүн кыжаалат болуп, жашоосу кыжаалатчылыкта өтүп кетет да. Бирок качан биз анда өзүбүз үчүн жашайбыз? Азыркы убакытта Алла Таала азыр берген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, азыркы берген энергияны колдонуп, качан биз жашообузду өзгөртөбүз? Эгер сиз да өткөнгө өкүнбөй, келечекке кыжаалат болбой, азыркы учурда бактылуу болуп жашоону кааласаңыз, сизди Нурлуу Айым семинарында күтөм. Көп адамдар бир банкрот болгондон кийин, акчасын жоготуп, жакынын жоготкондон кийин гана өзгөрөм, бүттү, мен жашоомду өзгөртөм деп бир чечим кабыл алышат. Бирок Алла Таала бизге сонун мүмкүнчүлүк берип койгон. Мисалы, сөзсүз эле өзгөрүш үчүн банкротту күтүү шарт эмес. Өзгөрүш үчүн бир тууганыңдын же жакын адамыңдын өтүп кетүүсү шарт эмес. Бардык жагдайың жакшы болуп турган кезде эле өзгөрсөң болот, чоңойсоң болот, өссөң болот. Эгер сиз дагы бул Алла берген мүмкүнчүлүктү азыр колдонууну кааласаңыз, сизди Нурлуу Айым семинарына чакырам. Салам, мен Чубак Сара, психолог болуп иштеймин. Кээ бир адамдардын жашоосунда окшош каталар, окшош адамдар, окшош ситуациялар кайра-кайра кайталана берет экен да. Мисалы, турмушка чыгайын деп жаткан кыздарга окшош типтеги жигиттер келет. Же болбосо турмуш куруп, ажырашып, кайра турмушка чыккан айымдын күйөөлөрү бири-бирине окшош болот. Бунун бир канча психологиялык себептери бар. Алардын бири, кичинекей кезиңизде сизди куткарган, өзүңүзгө ыңгайлуу бир сценарий түзүп алгансыз. Ошол сценарий менен аң сезимсиз түрдө азыркы жашооңузда дагы колдоносуз да. Жумушуңузда болсун, үй бүлөңүздө болсун, колдонуп, анан каталар эмнеге кайталана берет деп ойлоно бересиз. Эгер сиз дагы жашооңузду анализдеп, түшүнүүнү кааласаңыз, жакында боло турчу Нурлуу Айым семинарына сизди чакырамын. Салам алейкум. Мен Чубак Сара, психологмун. Бул илимди окуп келе жатканыма, изилдеп келе жатканыма 5 жылдын жүзү болду. Негизи психологияны окуп келе жаткандан бери мен финансылык жактан дагы, эмоционалдык жактан дагы тоодой бийик, асмандай ачык болуп өзгөрдүм десем болот. Бул илим мага аябай чоң таасирин тийгизди. Окуган сайын мен Алланы дагы, адамдарды дагы, динди дагы өзүмдү өтө жакшы түшүнө баштадым. Эгер сиз дагы психологияны окуп, жолдошуңузду, балаңызды, кайын журтуңузду, досторуңузду дагы да жакшы түшүнүүнү кааласаңыз, сизди жакында боло турчу Нурлуу Айым семинарында сөзсүз күтөм.